Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мусулман бир туугандар жана Шариат Кейжи порталынын көрөрмандары. Сиздер менен бүгүн биз Мээрим жана Айжамал. Багыт Ордосу тарабынан уюштурулуп жаткан алдыга кадам семинарына келген конокторубуздан жакшылыктын ачкычы аттуу темабызда сурам жообубузду жүргүзмөкчүбүз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы байке, сиз жакшылыктын ачкычы дегенди кандай түшүнөсүз? Өзүңүздүн оюңузду кыскача айтып өтөсүз? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Жакшылыктын ачкычы бул намаз, садака, ошол эле зекет берүү, убагында орозосун кармоо, адам баласынын негизи Аллах Таала ошол жолдорду көрсөткөн. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир сүннөтүндө, ар бир кылган ишинде адам баласынын кандай жашоо өтүшү, үй бүлөгө мамилеси, ата энеге мамилеси, ошол инеден жипти инеге өткүзгөндөй эле бүт таржымал менен бизге көрсөтүп кеткен. Ошол жол менен жашасак, ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн тирилтсек, мен ойлойм жакшылыктын ошол ачкычын табабыз. Саламатсызбы эже, азыркы эсиңизде калган өзүңүздүн кылган жакшылыгыңыз жөнүндө айтып бере аласызбы? Башка бирөөгө кылганбы? Өзүңүздүн башка бирөөгө кылган жакшылыгыңыз жөнүндө. Жакшылык кылган эмесмин го дейм. Эч нерсени эстей албайт. Ачыгы да башка бирөөдөн сурап көрүңүздөр балким. Жакында эле классташтарыма сабак баштадым. Дин тарабынан, араб тилинен, негизи намаздар боюнча жакында эле сабак баштадым. Онлайн. Ошо. Алла ыраазы болсун эже. Эже, жакшылыкка жакшылык дегенди кандай түшүнөсүз? Саламатсыздарбы? Жакшылыкка жакшылык деген азыркы коомдо болуп жаткан бири-бирибизге болгон сый урмат болсо керек деп ойлойм. Бир адамдын сага жасаган жакшылыгын 3 күндөн кийин унутуп койбоо, түбөлүккө жүрөгүңдө сактоо жана аны өзүңдүн ичиңдеги колуңдан эч нерсе келбеген учурда дагы тилиң менен, көзүң менен же болбосо колуң менен зыян келтирбей, чын дилиңден ошол адам үчүн дуа кылганың бул эң чоң жакшылык болсо керек деп ойлойм. Акыркы жолу кылган жакшылыгыңыз жөнүндө айтып бере аласызбы? Акыркы жолу кылган жакшылыгым мен милдетсинбейм, бирок кандай болгон күндө дагы китеп сатуу бул өтө чоң жакшылык, анан сооптуу иш деп белгилешет. Мен күн сайын китеп дүкөндө китеп сатып иштейм, ошондуктан күн сайын эле жакшылык жасашам керек деп ойлойм. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун эже. Саламатсызбы эже, жакшылыктын ачкычы дегенди кандай түшүнөсүз? Өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Жакшылыктын ачкычы болгондо, мисалы, бул эң биринчи жүрөктөн башталат деп ойлойм. Ар бир адам өзүнө каалаган нерсени башка бирөөнө каалап жашаса, ошол нерсе менен же болбосо бирөөнө бир кандайдыр бир өзүнө каалаган нерсени ошону бирөөнө жасай билсе, ошол нерсе жакшылык деп ойлойм да. Өзүңүздүн акыркы жолу эсиңизде калган жакшылыгыңыз жөнүндө айтып бере аласызбы? Өзүмдүн акыркы жолу жасаган жакшылыгым бирөөгө садака бергендирсиз или бирөөгө жардам бергендирсиз? Акыркы жолу кичинекей балага жардам бердик. Киста менен төрөлгөн экен, жалда ооруканага жатты, анан ошол жактан бир 2-3 адам чогултуп, ошо эл сом ачып, анан ошол жактан акчаларды чогултуп, ал баланын операциясы буюрса ийгиликтүү өттү. Өткөн жуманын дүйшөмбү күнү чыгып, анан айылына кетти. Аллах ыраазы болсун эже, сиздерден ыраазы болсун. Например, бирөөгө садака берсең, ал ага дагы плюс болот, сага да плюс болот да. Сен акыретке барган кезде сен ошол нерселердин баарына жооп бересиң и сага плюс болгону жакшы деп ойлойм. Сен ар дайым садака берип, ар бир адамга жакшылык кылуу бул жакшы нерсе деп ойлойм. Акыркы жолу кандай жакшылык кылдыңыз эле? Акыркы жолу маршруткадан чоң адамга орун бошотуп бергем. Рахмат чоң. Ассаламу алейкум эже, жакшылыктын ачкычы деген теманы кандай түшүнөсүз? Алейкум ассалам. Жакшылыктын ачкычы бул биздин өзүбүздүн жашообузга байланыштуу. Ким кандай жашаса, ошондой болот да. Мисалы эле биздин жашообузду өзгөртүүчү биз өзүбүзбүз. Өзүбүздүн жашообузда өзүбүз мугалим болушту үйрөнүшүбүз керек. Бул биринчиден. Мугалим кандай жакшы болсо, окуучу ошондой жакшы болот. Өзүбүздөн болушунча жакшы жагын алып, жаман жагын калтырганга аракет кылалы. Мисалы ушул эле тренингден, ушул эле семинардан өзгө жакшы жакты алалы дагы, жаман жакты албай койгонубуз бул бизге өтө чоң пайда берет деп билем. Акыркы жолу кандай жакшылык кылгансыз? Мисалы, акыркы жолу ошо азыр күнүмдүк эле мындай бирөөгө жардам берип, бирөөнүн жүгүн көтөрүшүп ушундай.
акыркы жолу ошо бирөөнүн жүгүн көтөрүшүп ошондой. Бир жакка жеткиргенсиз, жүгүн көтөрүшүп. Алар. Акыркы жолу бирөөгө кылган жакшылыгыңыз? Эми аны бүгүн кылдым, эртең мен мисалга бирөөдүн машинасы тыгылып калганда ошону чыгарып бердим да түртүшүп. Ошо акыркы жакшылык. Эң жакшы байке, чоң рахмат. Бүгүнкү алдыга кадам аттуу семинарыбыздан кандай сабактарды алдыңыз, кыскача айта кетсеңиз? Бүгүнкү семинардан мен өзүмө көптөгөн маалымат ала алдым. Мурдатан мисалы китептерден же болбосо өзүм угуп билип жүрсөм, мындай угуп билип жүргөн караганда көргөн көбүрөөк пайдалуураак деп ойлойм да. Бир канча этаптар менен бөлүп өттү. Биринчиден билим алыш керек, ошонун ичине эле максат коюш керек. Максаттын да түрлөрү болот экен. Биз максатты бир эле өңчөй кылып, чоң эле океан кылып карасак, анын ичинде майда барат бөлүкчөлөргө кирсе керек да, кирет экен. Ошолорду да көбүрөөк маалымат алдым өзүмө. Рахмат эже, чоң рахмат. Жакшы болуу ар бир адамдын колунан келе турган иш. Себеби жакшылык бул Аллах Тааланын ыйык жемишине кире турган сапаттардын бири. Кимде ким Аллахтан жардам сураса, ниетин түздөсө, садака берип турган болсо, анда ал адам жакшылык иштердин жолун ачуучу, жаман иштердин жолун тосуучу боло алат. Аллахым каалаган пендесин туура жолго багыттайт. Аллахым сиз менен бизди да жакшы амалдарга себепчи кылган болсун. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.